Barыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды живопись темасына арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде фантазия дүйнөсү арт долбоорунун көргөзмөсүнүн ачылышы өттү. Ал жерде 1-класстан 11-класска чейинки окуучулардын эмгектери, сүрөттөр, пано, кийиз, шырдак, сүрөт, дизайн, арт-объект, ырлар көрсөтүлгөн. Бир чоң сүрөттө кереметтер дүйнөсү, карагылачы, кандай гана сулуулук, элестетүү кыйын, бирок бул Билимкана мектебинин окуучуларынын иштери. Бул сүрөттү 4 жаандан көп киши көтөрүп келишти. Абдан кызыктуу суу астындагы дүйнө. Суу периси да тартылган. Русалка есть. 8 апрелде Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде фантазиялык дүйнө арт долбоорунун көргөзмөсүнүн ачылышы болду. Бул көргөзмө Билимкана мектеп тарабынан жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул 4-чү көргөзмө. Негизги тема ар кандай жомоктор болгон, фантастика менен байланышкан. Бул 1-класстан 11-класска чейинки окуучулардын жасаган иштери. Бул жерде эмне гана жок: сүрөттөр, пано, кийиз, шырдак, фотосүрөт, дизайн, көркөм буюмдары, ырлар жана ал тургай жапон тилинде ырлар. Бул өзгөчө тил жаратылган укмуштуудай дүйнө. Негизги тема фантазиялык дүйнө. Ал эми ишке ашуусу ар түрдүү болушу мүмкүн деп уюштуруучулар ишенишет. Бардык окуучулар мектеп программасынын алкагында көркөм чыгармаларды жаратууну үйрөнүшөт. Аларга тажрыйбалуу мугалимдер жардам беришет. Ал тургай көркөм чыгарма деп аталган атайын сабак бар. Атайын сабактар өткөзүлөт. Мектепте тилдерди же көркөм чыгарманы тандаса болот. Бизде арт факультети бар. Бул айрыкча башталгыч класстын балдарында өнүктүрүүгө аракет кылышат. Бул алардын программасына милдеттүү сабак болуп келет. Чоң класстарга милдеттүү сабак эмес. В старших классах это уже по желанию. Мектептин негизги максаты ар бир баланын мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Ар бир бала өзүнчө таланттуу, ар биринин касиети бар. Ага бир аз жардам бериш керек. Жалпысынан бул көргөзмөнүн автору жана шыктандыруучусу биздин директор Елена Владимировна. Биз келген конокторго кереметтерге ишенүүгө жана фантазиялык дүйнөгө кирүүгө чакырабыз. Миңден ашуун эмгектер сунушталууда. Бул чыгармалар баланын өзүн элестеткендей дүйнөсүн көрсөтөт. Ал дүйнөнүн ак кара гана эмес, түсү да ар башка экендигин көрсөтөт. Талант ар бир балада бар. Жөн гана ушул талантты ача билиш керек. Бизде сонун мугалимдер иштешет. Замечательные педагоги. Билимкана жыл сайын ал тургай жылына бир нече жолу жаратуучулардын эмгектеринин көргөзмөсүн өткөрүп турат. Бактыга жараша көрсөтө турган жана көрө турган нерсе бар. Апрель көргөзмөсү Улуттук музейдин 2 чоң залын ээледи. Салт боюнча иш-чара гала концерт менен коштолот. Бул жылы да бийлер, ырлар болду жана саксофон ойноду. Өткөн 2020 жылы гана коронавируска жана жалпы абалга байланыштуу майрам болгон эмес. Бактыга жараша ушул жазда кадимки жашоого кайтып, көркөм долбоорго даярданганга убакыт болду. Сиздерди чыгармачылыкка суктангандардын катарына кошулуп, Гапар Айтиев атындагы музейдин 1-кабатындагы көргөзмөнү көрүп кетүүгө чакырабыз. Бишкекте Эмен паркы галереясында күнгө шыктанган аттуу жазгы көргөзмө ачылды. 2 кабатта өзгөчө сүрөтчүлөрдүн Ринат Ханафеев менен Каныбек Тойчиевдин эмгектери тартууланды. 6 апрелде Бишкекте Эмен паркы галереясында жазгы көргөзмө ачылды. 2 кабатта өзгөчө сүрөтчүлөр Ринат Ханафеев менен Каныбек Тойчиевдин эмгектери тартууланды. Ринат Ханафеев биздин сүрөттерибиздин каарманы бир эмес, бир нече жолу болгон. Аны сиз билсеңиз керек. Жок, мен жөн гана сүрөтчүмүн. Анын чыгармасына суктангандар дүйнө жүзү боюнча жашашат. Германия, Америка, Казакстан, Россия, Швейцария дагы бар. Биз сизди күн менен шыктанган аттуу көргөзмөсүнө экскурсияга катышууга чакырабыз. Сүрөтчү 35тен ашуун эмгектерин тартуулады. Мен 1 жыл ичинде жазган
менде болгон позитивдүү иштеримдин бардыгын чогулттум. Ар бир детальда сыйкыр бар. Ар бир жолу караган сайын жаңы нерселерди байкай аласың. Мен бүгүн анын чыгармаларын көрүү үчүн келдим. Интернеттен көп окудум. Чындыгында көргөндөрүм таң калтырат. Одно колесо увидел, это, конечно, потрясает. Ринат Ханафеевдин сүрөттөрү бир эле учурда жалпы идеяны толуктаган көптөгөн сюжеттерди жашашат. Коноктор болжолдоп, сүрөтчү кайсы багытта тартканын түшүнгөнгө аракет кылышат. Муну сюрреализмге байланыштырса болот. Сюрреализму, потому что Сальвадор Далинин иштерине окшош. Фантазиялар эриген сааттар. часы Сюрреализмден кичине, дримден кичине, пан-фэнтезиден кичине. Бул каптоо ар тараптуу жана кызыктуу. очень многоплановое, интересное. Кимдир бирөө иштерде дрим стилин көрүшөт. Кыял кеч, ойлонгон, фантазиялуу, пландары көп. Түстөр укмуштуудай айкалыштырылган. Акыркы ишим аягына чейин чыккан эмес. Еще где-то сыроватенькая. Это, Бул менин көз алдымда болду. ЦУМга бараткам. допустим, в ЦУМ у меня там Ал жерде топтук көргөзмөм өтмөк. и Алдымда кыздар келе жатышкан. Шаардын жолдорунда чоюн бөлүктөрү бар эмеспи? Анын биринде кыздын такасы сынып калды. Мен аларды кууп жеттим. Кулап кетпесин деп, аны башка кыздар кармап алышты. Анан ошол учурда мен ушундай толкунданууну көрдүм. волнение такое, вот этот глаз такой, вот что... Эми эмне болот деген эмоцияларды көрдүм. Анан ушинтип башымда идея жаралды. Бул паразит качандыр бир падыша үчүн така ойлоп тапкан. Илгери падышалар така менен бут кийим кийишкен. Ал күлүп, сөөмөйү менен көрсөтүп жатат. Пользовались тогда мужчины. Ну что, то есть короли всякие там. И вот он смеется и пальчиком показывает. Бул компот. Компот это Мен бардыгын бир сүрөткө чогулттум. Яни, Пикассо. Пикассо, Густав Климт. Бул менин Санкт-Петербургдагы жакшы досум. А бул мен. Ваш слуга. Биз экинчи кабатка көтөрүлсөк, бул жерде дагы бир өзгөчө сүрөтчү Каныбек Тойчиевдин иштери коюлган экен. Мен өзүм үйрөнгөм. Белгилүү бир багытта тартпайм. Өзүмө кандай жакшы, ошентип сүрөт тартам. Дубовый парк 6 по 17 апреля. Кызгылт жамгыр. Бул жерде баары агып турат. Текло. А тут Бул ромашка. Сүйөбү, сүйбөйбү деген нерсе. любит, не любит. Это про тебя. Спасибо огромное, боже мой. Очень счастливые сегодня. Все. Искусство аркылуу адам ички дүйнөсүн көрсөтө алат. Ар бир сүрөтчүнүн табиятка болгон өзүнүн мамилеси бар. Ал аны өзүнүн стили аркылуу билдирет. Дүйнөдө норма деген түшүнүк бар. Баарыбыз айырмаланып турсак, бул норма эмнени билдирет? Кийинки видеодо. Бүтүндөй бир муун эки доор менен эки жашоонун ортосунда турган мезгил келди. Ошондуктан өзүн өзү билүү, жөндөмүн жоготуп, норма түшүнүгүн жоготууда. Эч кандай ишеним, жөнөкөй келишим жок. Биз оорулар кадимки көрүнүшкө айланган доорунда жашап жатабыз. Бул коом ушунчалык бузулгандыктан, анын астында канчалык ийилген сайын өзүбүз дагы ошончолук уу чыгара баштайбыз. Биз жашаган коомдун ченемине эмне туура келет? Убакытка, жерге, маданиятка жараша стандарттар айырмаланат. Бирок норма жашоонун бир варианты. Нормалдуу деген сөз конформносту билдирет. Нормалдуу болуу бул конформист болуу жана статус квону сактоо. Конформость бул коомдун таасири астында адамдын жүрүм-турумунун же пикиринин өзгөрүшү. Сиздин муундагы принциптерди кабыл алуу жана коомуңуздун баалуулуктарын тутуу, Психолог Стивен Бентли мындай деп жазган: психологиялык нормалдуулук бул типтүү жана социалдык кабыл алынган мүнөздөмөлөрүнүн натыйжалуу когнитивдик, эффективдүү жүрүм-турумдук иштешинин жыйындысы. Калктын көпчүлүгүнөн алынган мүнөздөмөлөрдүн жыйындысы деп айткан. Адамзат тарыхында бир социалдык топтун нормаларын жайылтуу опурталуу иш болгон. Демек, аман калуу мүмкүнчүлүгү жана генди өткөрүп берүү үчүн аз шанс болчу. Башкача айтканда, конформдук эволюция жолу менен пайда болгон бир өзгөчөлүк жана нормалдуу деп аталган нерсеге болгон кумарыбызды түшүндүрүүгө жардам берет. Норманы жагымдуу кылган дагы бир фактор
бул агым менен кетүүгө умтулуубуз. Көйгөйлөрдү чечүүдө дайыма импровизация менен жашоо өтө татаал. Ошондуктан көпчүлүк учурда сиз башкалардын жасаганын жасайсыз. Башкалар сыяктуу ойлоносуз. Адамзат көнүү жөндөмүнө ээ экендиги пайдалуу. Ал коомдук биримдикти, кызматташууну өнүктүрөт жана коомдун чөгүү өнүгүүсүнө мүмкүндүк берет. Бири-бирибизге көнбөсөк, бул мүмкүн болмок эмес эле. Бирок конформдук жашоо үчүн ыңгайлуу болгондугу үчүн же коомдун иштеши үчүн кандайдыр бир ыңгайлуулук берген үчүн конформдук жашоону дайыма жакшырта бербейт. Конформизмдин баалуулугу биз жашап жаткан коомдун шарттарына байланыштуу. Мындан тышкары конформизм нонформизм менен тең салмакта болушу керек. Маданияттын өнүгүүсү токтогондо нонконформизм гана жаңы нерсени жаратат. Эски кемчиликтерди ачыкка чыгарат жана коомду жаңы чектерге сүйрөйт. Бирок батышта конформизмди көтөрүү тенденциясы бар. Эгер кимдир бирөө кабыл алынган нормалардан өтө башкача болсо, анда алар караланып, басырмаланып, ал тургай мамлекеттик деңгээлде чектелишет. Америкалык психиатрлар ассоциациясынын негиздөөчүсү Бенджамин Раш муну мындайча сүрөттөгөн. Акыл эстүүлүк бул башка нерселер жөнүндө ой билдирүү, кадимки адаттарга ээ болуу. Андай кылбасаң, бул акылсыздык. Раштын айткандары жөнүндө ой жүгүртүп, Стивен Бартлетт мындай деп жазган: доктор Раш үчүн социалдык шайкештик психикалык саламаттыкка синоним. Жана социалдык карама-каршылык психикалык оору. Раш өз корутундусун айткандан бери 2 кылым өттү. Учурдагы коомдун психологиялык ченемдерине туура келген психикалык ден соолуктун стандарты психиатрия жана клиникалык психологиянын олуттуу суроолорунан четте калган. Раштын акыл эстүүлүктү аныктоо көйгөйү анын туура эмес божомолдо курулгандыгында. Ал коомдун ченемдерин бурмалоого болот деп сунуш кылат жана нормалдуу нерсе психикалык оорунун себеби боло албайт. Раштын акыл эс деген аныктамасы гүлдөгөн коом үчүн ылайыктуу. Бирок маданияттын төмөндөшү менен четтөө кадимки көрүнүшкө айланат. Бул ден соолукту өнүктүрүүнү токтотот. Ден соолуксуз коомго адаптациялоо адамдын оорусу менен шартталат. Жинди дүйнөгө баш ийүү акылдан адаштырат. Жана мындай учурларда акылдуулуктун аныктамасы тескери бурулат. Акыл эс нормалдуу абалдан четтөөгө айланат. Жана кадимки нерсе бул жиндиликтин босогосу. Психикалык ден соолуктун конформизмге окшоштугу ашыкча конформизмдин ден соолукка зыяндуу, психологиялык жана жүрүм-турумдук катаалдыгына алып келиши мүмкүн экендигин жашырат. Башкача айтканда, конформист олуттуу азап чегип жатат, эгерде ал олуттуу социалдык кыйынчылыкка дуушар болсо. Карл Юнг өзүнүн психологиялык типтер китебинде жазгандай, кадимки адам чындыгында өз коомунун ортосунда гүлдөп өсө алат. Бирок ал жана анын айланасындагылар чындыктын жана адамдын табиятынын мыйзамдарынын бузулушунан улам кыйынчылыкка туш болгон учурга чейин ал жалпы кулашты мурун жайгаштырылган болушунча бөлүнөт. Адаптация жөн гана адаптация эмес. Адаптация кырдаалга толук ылайыкташуудан дагы көп нерсени талап кылат. Учурдагы убакыт жана жай сунуш кылганга караганда универсалдуу мыйзамдарды сактоо керек. Кадимки адамдын ден соолугу анын чектелгендиги. Ал эми кийинки видеодо адамдарды кызыктырган жана аларды ойлондурган, өз чыгармаларын абдан кызыктуу жолдор менен сүрөт тарткан адамдар жөнүндө айтып беребиз. Адамдарды кызыктырган жана ойлончу, чыгармаларын абдан кызыктуу ыкмалар менен тартуу аркылуу өз оюн билдирген сүрөтчүлөр жөнүндө айтып беребиз. Брюс Монро өзгөчө инсталляциялары менен белгилүү. Чыгармачылыгында ал жарык менен иштейт. Жакында Англиянын Бат шаарында жарык талааларында анын дагы бир инсталляциясы ачылды. Ал жука пластик бутта турган лампалар менен жайнаган талаа. Бул Аватар кинотасмасын эстетет. Джейсон Месхер баңгелик көйгөйү дүйнө жүзү боюнча курчтурат. Ага жалпы коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет.
таланттуу америкалык сүрөтчү Джейсон Месьер дарылардан жасалган жылдыздардын портреттерин жараткан. Эң кызыгы, сүрөтчү сүрөттөрүнө материал катары атайын рецепт боюнча берилген дарыларды гана колдонгон. Ал аларды мыйзамдуу түрдө ала алган эмес. Джейсон мыйзамсыз иш кылды деп айтсак болот. Бирок бул иштери менен сүрөтчү баңги заттарды мыйзамсыз таратууга көңүл бурган. Сүрөтчүлөрдүн көпчүлүгүнөн айырмаланып, Хиллс лакапаты менен белгилүү болгон португалиялык көчө сүрөтчүсү Александре Фарто өзүнүн сүрөттөрүн аэрозоль боектору менен гана жаратпайт. Келечектеги сүрөттүн эскизин жаратып, Александре сүрөттүн жарала турчу жерди бөлүп жаруу процессин баштайт. Бул дубалды ар кандай тереңдикте ара жана бургулоо. Андан кийин дубалдын ачылган бөлүктөрүнө кошумча түстөрдү жана көлөкөлөрдү кошот. Ошентип сүрөтчү тийбеген жердин, түп боектун жана негизги материалдын катмарларынын ортосунда визуалдык өз ара аракеттенүүнү жаратат. Сүрөтчү ошондой эле өзүнүн сүрөттөрүн темир, кагаз жана жарнак такталарында жаратат. Дженнифер Маэстре бул кыз өзгөчө айкелдери менен белгилүү болду. Алардын уникалдуулугу калемден жасалгандыгында. Албетте, алардын формалары идеалдуу эмес. Бирок мунун баары калем менен жасалгандыгы чындыгында таң калыштуу. Испан сүрөтчүсү Мигель Эндара дүйнөдөгү эң тырышчаак адам наамын алса болот. Ал өз чыгармаларын пуантилизм техникасында жасайт. Сыя чекиттеринен шедеврлерди жаратат. Бул сүрөт жалпысынан 32 миллион чекитти жана 210 сааттык жумуш убактысын алган. Кимдир бирөө кумга сепилдерди курат. Ал эми Джим Дениван буга чейин болуп көрбөгөндөй оймо чиймелерди жана математикалык тактык менен сүрөт тартканды жакшы көрөт. Джим Дениван 44 жашта. Ал серфер, кум сүрөтчүсү жана өзү үйрөнгөн ашпозчу. Көбүнчө Джим сүрөттөрдү жээкте тартат. Бирок акыркы мезгилдерде чөлдө да сүрөт тарта баштады. Ал жээкте ээн таалаадагыдай убактым жок дейт. Анткени океан баарын тез арада жууп кетет. Ал кантип ушундай идеалдуу тегеректерди тартат? Джим бул практикалык иш деп эсептейт. Мен өмүр бою миңдеген тегеректерди тарттым. Бир жолу чөлдө диаметри 6 чакырымды түзгөн тегеректи тарттым. Сүрөтчү Майк Стилки Альтаден, Калифорния шаарында иштейт. Ал китептерден сүрөттөрдү жаратат. Алардан дубалды тургузуп анда сүрөттөрдү тартат. Майк өзүнүн сүрөттөрү менен альбом чыгарууну көптөн бери кыялданып жүргөн. Бирок бир дагы басмакана макул болгон эмес. Анын сүрөттөрү сынчылардын арасында да ой пикир таба алган жок. Анда сүрөтчү чечим кабыл алды. Китептер анын иши жөнүндө айтып берсин. Көп өтпөй Майк Стилки байкалып, ал сүрөтчү катары атак даңкка ээ болду. Азыр Майк көптөгөн абройлуу галереяларга кызыгуу менен чакырылууда. Британиялык сүрөтчү Клэр Морган абада катып калган өзгөчө инсталляцияларды жаратат. Сүрөтчүнүн иш материалдары кургак өсүмдүктөр, курт кумурскалар, жаныбарлардын кептери жана жемиштер. Инсталляциясынын миңдеген деталдары жука лескада тактык менен бекитилген. Клэр Моргандын абадан жасалган скульптуралары жерге жана анда жашагандардын баарына арналган. Нина Аояма Францияда жашаган кыз абдан кызыктуу жол менен жашайт. Ал кагазды кесет. Бирок кантип? Нина кагаздан тексттерди жана чиймелерди кесип, аларды кездемеге жана айнекке чаптайт. Ушундай сулуулукту жаратат. Лоренцо Дюбран түшкөн жалбырактарды издеп, кылдаттык менен тандап алган жалбырактардан полотно жасайт. Ал аларды кургатып, пресстеп, алардан сүрөттөрүн жарашыктуу кылып оюп алат. Анын методологиясы Кытай, Жапония, Германия жана Швейцарияда кагаз кесүү боюнча тарыхый изилдөөлөргө негизделген. Ал эми кийинки видеодо сизге искусствонун башка түрүн, музыканын жаратуусун тартуулайбыз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун
Жашадык заманда өзүм деген, баркын билбей бул жашоонун. Жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Чең алсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Чең алсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк турмусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдегин бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Ушундай кызыктуу нотада биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерге дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз жана коштошобуз. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.